системасы азыркы учурда бизде быйыл эң арзан кредиттери 600 сомдон баштап. Орозали Абдумаликов 10 жылдан бери базарда курулуш материалдарын сатып иштейт. Анын айтымында ишкерлерге салык төлөө жумуштары бир топ жеңилдеген. Ал мурдагыдай кезек күтпөстөн төлөмдөрүн тез төгүп, базарда соодасы менен алектенет. Биз мурда основном патент системасында иштечүбүз. Патент системасы болгондуктан ал жакта очередке турасың. Патент системасы кичине кыйыныраак эле. Себеби дегенде бар патент төг аркы берки болуп туруп, кичине салык кызматында бар очередке тур, аркы берки кызматтар кичине оорураак эле. Азыркы учурда болсо ККМ аппараттары коюлгандан бери бизде ККМ аппараттарын басабыз мурдагыдай патентке караганда арзаныраак да чыгат. Тим более бизге төлөгөндө ыңгайлуу. Себеби дегенде патент системасы ККМ аппарат аркылуу бизде компьютер аркылуу бизде бөлүк бар. Ошол система ичинде канча салык төгөбүз, бир айга канча салык жиналды, ошол боюнда жыйынтык чыгарылып берет. Мурдагыдай башыңда көпкө очередке турбайсың, башка турбайсың, банкка барасың, 1 саат 2 саат эмес, 5 мүнөттө жумушуң бүтөт. Урмат Ибраев 15 жылдан бери курулуш материалдар базарында сантехникалык товарларды сатып ишкерлик кылат. Акыркы жылдары салык тармагындагы өзгөрүүлөр ишкерлердин ишин жеңилдеткенин айтат. Налог боюнча эми жеңилдик, бир топ эле жеңилдик болду. Баягы выбор болду да. Каласыңар ККМ менен иштегиле, каласыңар патент системасы менен иштегиле деп атат. Ошол ар ким өзүнө кандай ыңгайлуу болсо, ошол направление менен иштеп атат. Сиз кайсыл багытты тандап ушул салык төлөп атасыз? Биздики болсо ККМ багытын тандадык. Себеп дегенде биз уже 3 жылдан бери көнүп калдык. Ошол ККМ боюнча эле иштеп атабыз, ККМ аппараттары менен. Ишкерлерге ыңгайлуулуктарды түзүү менен мамлекеттик салык кызматы жыл башынан бери 6 айда 136 миллиард сомдон ашык салык чогултту. Бул көрсөткүч белгиленген пландан 8 миллиард сомго ашык аткарылган. Ошондой эле өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 35 миллиард сомго көп чогултулган. 6 айдын жыйынтыгы менен салык кызматы 136 миллиард сомдон ашык салыктарды чогулттурдук. Бул берилген пландан 8,5 миллиарддан ашык. Бул жергиликтүү жана республикалык бюджеттен көп чогулду. Бул көрсөткүчкө салык кызматы бүгүнкү күндө ошол бизнеске шарттарды түзүп, ошол эле биздин ишкерлерибиз, субъектилерибиз баягы салык төлөө маданияты бүгүнкү күндө калыптанып, мамлекетте жүргүзүлүп аткан чоң реформалардын арты менен болуп атат да. Мамлекеттик салык кызматы алдыда көмүскө экономикадан казынага түшпөй жаткан салык төлөмдөрүн аныктоо боюнча иштер жана салык төлөөчүлөргө кызматтарды дагы да жеңилдетүү боюнча жумуштар аткарыларын белгилейт. Президентибиздин жарлыгы менен Дордой базары боюнча пилоттук режимде биз киргизип, эсли былтыр 480 миллиондун тегерегинде бир жылда салык чогултсак, ал жакта мына биз пландаштырып атабыз, бир жылга 1,5 миллиарддан ашык план чогултканга аракет кылабыз. Мына азыр баардык Дордойдун ар бир контейнер, ар бир проходу оцифровкадан бүгүнкү күндө өтөт. Ошондой эле иштер мына азыр патенттик системаны бул сатууга патенттик система киргизип атабыз баардык рынокторго. Ошондой эле система менен оцифровка кылып баардык базарларды киргизебиз. Кыргызстанда 133 чакан жана ири базардын түйүндөрү бар. Ошолордун баардыгын быйылкы жылы оцифровка кылып, ошол жактан дагы салыктарды чогултканга аракет кылабыз. Акыркы жылдары салык кызматында жүргүзүлүп жаткан реформалар жемишин берип, ишкерлерге дагы жагымдуу шарттар түзүлгөнүн экономика боюнча серепчи Төлөнбек Абдыров белгилейт. Салык инспекциясы бир топ мына бир 3-4 жылдан бери аябай кескин түрдө ушундай бир реформаларды жүргүзүп келатат. Эми биринчиден карап көрсөк, ушул жана санариптештирүү багытын кадимкидей эле баягы киргиздирип, эл менен ошол санариптештирүү аркылуу баягы түздөн түз байланышка чыкпай, баягы атайын электрондук кабинеттерди ачып, ошо электрондук кагаздарды жүргүзүп, анан ошонун негизинде жанакындай ККМдерди киргизип, биз деген көрүп атабыз, көп эле учурда ошол аябай жакшы бир жыйынтыгын берип атат деп айтып кетсек болот ошол реформалардын. Салык кызматынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө өлкөдө каттоодон өткөн 155 000 фирма бар. 2 жыл мурда 98 000дей жеке ишкер болгон. Азыркы тапта өлкөдө жеке ишкерлердин саны 500 000ге жеткен. Салык тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжасында аталган кызмат жыл соңуна чейин салык чогултууну пландан ашык аткарууну мерчемдөдө. Бакберди Баязбеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.